Жылдар бою биздин жаныбызда жүрүп, ушул биздин жаштар канаты бизде көрсөңүздөр, ушул жерде жүргөндөрдүн 90% жаштар. Жаштар канаты демилге көтөрүп, ошол жигитти штабтын жетекчиси кылып бериңиз деп суранганга, 1 жылдан бери ошондой болуп иштеп аткан. Бирок аябай сыйкырдуу бир окуя болуп кетти кыска мезгилдердин ичинде. Соңку мезгилдерде мен байкап жүрдүм эле. Эмнегедир түп тамырынан өзгөрүп баратканын байкаган элем. Бирок мынчалык деп ойлободум. Баягы 5 жигит боюнча алар Москва шаарынан билдирүү жасашты. Аман эсен Кыргызстанга барсак, ар кандай телеөрөөлөр, ар кандай жанакындай эксперттердин алдында жолугушууга даярсың деп. Алардын намысына каттуу шектер деп. Алар байкуштар өздөрү даярдап, өздөрү жазып, берип жиберген самолеттун рейсине чейин ким аркылуу берип жибергенине чейин багалар. Бул жигит эмне үчүн ушундай болуп кеткенине, могу жерде 1-2 аралашып жүргөн достору бар. Аларга аябай ыйлап, улам ушул жерге келип ыйлап атыптыр. Мени өлтүрөбүз деп коркутушуп атат. Мен ушундай сөздөрдү айтууга мажбурмун деп. Мен ушул сөздү айтпай аттым. Сиз ага таарынбайсызбы? Таарыныч ал bir adamdık mesele. Adamgerçilik mesele bu başka mesele. Emi uşulardı kimler korkutup atkan? Bizden operatorlardan başlap uşul yerde işlep atkan jaş jigitlerge çeyin Moljaga çakırıp alıp tündö. Korkutup, munu alıp ber, munu çıkarıp ber, munu aytты, munu dedir, munu жазып бер деп, баягы окуп атканы деле алардын жазып берген. Ошону окуганга мажбур болуп атат. Себеп ал бала ыйлап жүрөт, биздин балдарга келип ыйлап, болбосо мени өлтүрөт деп. Мына ушул жерде бизден жигиттерге келиптир. Bir жигит мындай бир өзүн тааныштырып, коопсуздук кызматынын ишкеримин, кызматкеримин. Мына ушуларды жасайсың, мен мага ушундай кылып төлөп берем. Же болбосо тескерисинче, сенин могул жерде жумушуң бар экен, биз сени жок кылабыз деген коркутууларды күндө сайын угушуп атат. Скажите, пожалуйста,